биздин коногубуз бар, сөз түрдө сиздерге тааныштыруу үчүн келиңиздер, тааныштырып өтөлү. Албетте, биздин бүгүнкү коногубуз Үсөн Абдикерим уулу деген агабыз. Ырчы, аккордеончу, мен да саламатсызбы. Кандайсыздар? Жакшы эле. Кечеги дейт го. Негизи баа чыгармачыл инсандарга эрте менен туруу кыйын деп коет го. Кандай туруп алдыңыз эрте менен? Негизи буга чейин башка заказдарга барганда оңой эле болчу эле, бүгүн негедир сал кыйыныраак болду. Ооба, силе чакыртмады. Себеби бир аз андай ден соолук нити болчу. Ошого. Ден соолукка эмне болду? Эмне болду? Тамак ооруп атат кичине азырчы. Ошого кичине абайлабаз сөздү кичине көбүрөөк кылсам. Бизде алдын ала көрүштөрдү даярдап атат. Өз негизи чындап азыр эмне жаз келип атат, билбейм да, менин да тамагым ооруп атат. Мурун жакшынакай эле мындай нежный эле сүйлөгөн бала эле мындай жакшынакай элечи. Азыр эмнегедир корулдау эле мындай бирөө менен сүйлөшүп атсаң эмне эле катып атасың дегендей эле образ калтырып калдым окшойт менчи. Андай сезилбейли сизге? Андай сезилбейли? Жок. Андай жакшы. Менден силерге ошондой сезилбесин деген. Сиздин азыр сүйлөп атканыңыз жакшы эле. Сүйлөп атканыңыз. Дастанын сүйлөп атканы коомчулукка көрүүчүлөргө билинип атса керек. Жакында жүргөн бизге деле билинип атат. Бүгүн түнү менен узак сейишип чыкканбы? Эми Дастан ака сейишип чыккан дейсиз. Сен эмне сейишип чыккансың? Анда ошол эле жаңылыктардан баштайлычы. Жаңылыктар кандай жаңылыктар бар? Жаңылык деле жок бизде ошо. Күнүмдүк эме болуп атат. Күнүмдүк жашоо. Анан жаңы ырлар жазылып атат буюрса. Жаңы идеялар. Кайсыл чыгарма жаңыртылып атат? Азыр чыгарма ошо өзүмдүн калемиме таандык чыгармалар азыр бүтөйүн деп калды, буюрса аз калды. Калеми, обондагы. Обондагы. Мындай кылбайлыбы? Элдерге бир анонс кылбайлыбы? Баштапкы бир эң бир астындагы бир 2 сабынбы же 4 сабынбы бир же кайырмасынбы бир кыскача. Чыгарманыбы? Чыгарма. Жок, азырынча. Жок дегенде сөзүн да. Сөзүнөн азыр сал ырдаган казыр могу сен ошо сөзү сал эме болуп атат. Азыр сөзүн татаал жазып алыптын дебейсизби? Жок. Дагы ырдап чыга электен мындай биринчи акындардан өтүш керек, акындардын колунан өтүш керек го. Азыр ошол жакта сында турган кезде, сындан чыга элек, сындан өтө элек. Анан мүмкүн алар мына жер мындай кылып ырда же болбосо мына сөзүн биз мындай кылып оңдодук деп оңдогонун карасаң. Азыр демдеп койгон. Буюрса отту жагыбыз. Чында. Суу жок болгочо кайнап кетсин. 20 мүнөт демдейт го. Негизи 20 бир аз ошо турсун. Мындай кылалы. Демделип, бышып, даяр болуп калган сонун чыгармалардан бир ойнойлу анда. Анда даяр ошо. Ырдап жүргөн ырлардан, ырдап жүргөн ырлардан. Элге сиңип калган ырлардан. Элге сиңген ырлардан болсо да болот. Бир шаңдуу музыкалык чыгарма болсо дагы ая жакшы болмок. Эми биз өзүбүздүн үнүбүздү аша албасак да бир маанайыбызды аша алалы. Анда жалпы көрөрмандар үчүн болсун, Аксубай Атабаевдин силер айткандай эле шаңдуураак эл уйкудан тура тургандай болсун. Тоолор деген чыгармасын аткарып берди. Ар тараптан коюлуп гүлөр акты, сулар акты, ашыгам теминип чабар атты. Сенин сүйкүм элесиң бажырайып, бажырайып, чапканатка жеткирбей бара жатты. Çapkanatка жеткирбей бара жатты. Толор тоо койнунда гүлдөр өскөн, чыкпайт эстен, билим улап алыстап сенден кеткен. Азыр өзүң сүймө, күбө болчу,
ашығымды жыттайын сылап беттен. Толыр, ашығымды жыттайын сылап беттен. Сенен күлкің жаңырса құлағыма, ақшоп кетет Алатауның бұлағына. Сені сүйген жас жүрек жаялабын, жайлыдағы жан сүйген ынағына. Жайлыдағы жан сүйген ынағына. Шапқан атқа жеткірбей бара жатты. Барра келді. Мына достор, Үсен ағабыз, Үсен мырза, тамағы ауырып атып ушундай ырдап аткан болсо анда мен ушул нерсеге таң калдым да. Тамак ооруп аткан инсан мындай мендей болсо керек да. Тамагы кырылды бираз. Качыда ырдап атты кошту көрдүңүз. Бираз бакырган аракет жасадым, балким үнүм ачылып кетеби деп. Бирок чын эле ооруп атканда ушул үнбү? Жок, тамак ооруп атат. Айтым мен башта силерди даярдап алгам буга деп. Макул. Сакайып кетиңиз дейли. Сакайып кеткениңизде да бир келип кеттиңиз, анда чыныгы бир өзүңүздүн талантыңызга да көп болду. Ал эми азыр болсо бир аз өзүбүздүн темабызга кайрылсак, бүгүн позитив программасынын темасы сыйлыктар боюнча сүйлөшүп жатканбыз. Дүйнөдө көптөгөн сыйлыктар бар. Ошол эле бизде, элибиз Кыргызстанда, бизде дагы мисалы маданият тармагында эл артисти деген өтө бизде эң жогорку наам бар. Анан сиз өзгөчө мындай сыйлыктарга күбө болгонсузбу? Сыйлыктар багында диплом көптөгөн эмелерди алгам. Жок, өзүңүз алган эмес, өзүңүз мындай уккан, өзгөчө башкача. Мисалы, укканбы? Бизде азыр бир рубрика бар, чындыгында таңгаларлык десек жаңышпайбыз. Ошого сизден сурап атабыз кандай. Сизде да балким ошондой бар экен. Сыйлыктар уккансызбы? Жок. Мындай баарыбыз эле билебиз, сыйлыкты бир жаратман инсанга берет. Бир аябай кооз жерге берет депчи. Мисалы, бир инсан өтө бир жакшы иш жасай турган болсо, ага айылдын атуулу деген сыйлык бериши мүмкүн. Кино жөнүндө өтө мыкты болсо, Оскар бериши мүмкүн. Дагы бир окумуштуулук жөнүндө болсо, Нобель сыйлыгын болушу мүмкүн. Бирок андан башка дагы сыйлыктар бар экен да. Бул албетте таңгаларлык. Жаныбарларга берилген сыйлыктар бар экен. Жаныбарларга? Уккансызбы ушул боюнча? Жаныбарларга. Жок. Эгер сизде бир мүмкүнчүлүк болду дейли, Жон мырза. Бир жаныбарга дүйнөнүн эң мыкты жаныбары деген номинациясын бер деген болсо, кайсыл жаныбарга бермексиз? Сиз? Каалаган жаныбарыңыз? Неме? Жок, билсеңиз, бирисин айтсам, бириси таарынып калат. Таарынып калат деп атам. Ошондой болду да окшойт. Жаныбарлар көп, кайсысын десем. Неме, итиме берейин деп атам, мышыгым деп таарынат да деп. Мышыгыма да бир неме барбы деп. Корозго берейин десем, тоогум эртең тукум деген сыяктуу. Ошондой ойго чөмүлүп кеттиңиз го эми анча. Чындыгында бул таңырларлык сыйлык экен. Азыр Үсен мырза ойлонуп тапты. Жок, азыр жаныбарлар көп болуп атат да ошону. Эмелер кандидаттар көп экен да. Кандидаттар бир бетин өпсөң, бир бетин кылат, бир бетин өпсөң түгөнү кылат. Болуп атат. Мисалы мен адамдарга жакын жаныбарларды айтсаңыз эле болот. Сиз өзүңүздүн эми, сиз өзүңүз эсептеген дүйнөдөгү эң мыкты жаныбар кайсыл деп элестетесиз өзүңүз? Ошол инсанга дедим го, ошол жаныбарга ошол сыйлыкты тапшырыңызчы азыр. Мисалы ат да мен үчүн. Ат. Ат дагы бар. Европа аймагындагы ушул жаныбарларды коргоо уюму тарабынан жакшынакай болгон сыйлыктар бар экен. Көрдүңүздөр, бир эле үй жаныбарлары эмес, иттер эмес, жылкылар, анын ичинде өзгөчө көп алганы көгүшкөндү уктоого окшойт. Себеби көгүшкөн ушул
көп маалыматтарды жеткирүүдө болуш керек согуш учурунда. Мына ушундай азыр биз баардык нерсени WhatsApp аркылуу жеткизип калбадыкпы? Керек болсо үйлөн тойлорго чакырууну дагы ошол WhatsApp'тан берип калдык. Ал учурдагы WhatsApp'тар дал ошол көп өчкөндөр болуп эсептелет экен. Мына ушул жаныбарларга өтө көп сыйлыктар тапшырылган экен. Ал эми биздин сыйлыгыбыз болсо Үсөн мырзанын атынан атка айгарылды. Эң Туура эле тапкан. Өз негизи ат адамдын канаты деп бекеринен айта албайт. Кайсыл жакта жүрбөйлү ат менен жүрөбүз. Ошол учурда биз атка берилген сыйлыгыбыз туура эле болсо керек. Андан сырткары ат башка да сыйлыктарды алып келет. Мисалы биз деле тай чабыш, кулан чабыш, жорго чабыш деген сыяктуу немелерди. Мисалы ошол ат чапкан инсан чак эмес деген. Марли дегендин сыйлыгын албаса дагы өз элерине жылкылар көптөгөн сыйлыктарды алып берип атат. Соорундарды алып берип атат. Улактарда, көк бөрөлөрдө. Эми мындай ат адамдын канаты деген азыр машина бар, бирок эми атты мындайча айтканда илгерки ата бабаларыбыздан бери дагы деле минип келет. Ат багасызбы? Атка өзү негизи кызыгам да. Канча атты мисалы машинаны караткандай, машинанын бир жери бузулгандай бузулбайт. Темдесең мене бересиң, машина барган жерге барат эң негизгиси. Ходовойлорун алмаштырбайсың. Ар жылдап деп. Краска өчпөйт, урулбайт эч жерге, чыгылсаң дагы. Эң сон. Бирок көбүрөөк жейт деп кой. Расходу көбүрөөк. Өзүнө ылайык да. Атыңыз бар демек. Ат бар айында. Канча? Ат азыр 2 ат бар айында. 2 ат улакка чабыла турган аттарбы же үй тиричилигине колдоно турган аттар? Үй тиричилигинен дедим го, үй жумуштарынан. Үй чыпырга калдык. Экөөнө тең кете берет бардык жагы. Универсал аттар экен демек. Негизи анда немелер боюнча ат жабдыктары боюнча жакшы эле билсеңиз керек. Жакшы эле. Анда мындай кылайлы, сизге бир тапшырма берейин. Аттын туягынан баштап жүгөнүнө чейинки, айтып салдым, неме такасынан баштап жүгөнүнө чейинки ат жабдуулары боюнча эсептеп бериңизчи. Эми Үсөн ака бизге караганда жакшы билет болуш керек. Жок, эми биз деле балким эсептеп турабыз, биз жаңылып калсак, биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы бизди оңдоп калышар. Келиңиз анда. Биринчиден туфли дебейсизби? Аттын такасы. Так, жогору чыгабыз. Андан чыкканда ушу жүгөн, нокто, жүгөндү албетте баягы ооздуруп коет. Ооздуруп. Жүгөндүн өзүн талкылайлычы, бөлүктөргө бөлөлүчү. Азыр жүгөн дедиңиз, андан кийин ооздурук дедиңиз, дагы бөлүктөргө бөлөлүчү. Дагы кандай бөлүктөр бар билбейм точно. Жүгөндүн бөлүктөрүнө. Эми сиз ат менен чоңойгон инсансыз, аны билсеңиз керек. Жүгөндүн мол жеринде эмнеси бар? Шарф дебейсизби? Жүгөндү атка теме алганда жагынан молдой алып кеткен. Сакалдар. Жардам бердим, кеттик. Жүгөндүн дагы эмнеси бар? Тизгини бар. Тизгини бар. Дагы? Жүгөн эме аттын мол жерине кеткенчи? Эмне деп коет? Тушуктан кеткен бир эмеси бар да. Ат эмне? Атын билбейм точно. Атын билбейсиз. Үстүндөгүсүчү кулактын астынан кеткен. Анда билбейсиз. Андан кийин ноктого кеттик. Ноктонун деле чылбыры бар. Чылбыр деп айтып салдым мен да. Боптур. Эми ээрди токуйлу. Биринчи эмне салабыз? Биринчи баягы ичмек деп коет. Ошонусу салат, андан кийин тердик деп коет. Тердиктен кийин жааз, эгер. Анын үстүнөн көпчүк болсо көпчүк деп коет. Ошонусун басма айыл тартылат. Куюшканы бар бул жагында. Басма айыл тартпай туруп куюшкан саласызбы? Ооба. Мен атым өзү эле тагып алат. Ичинен өткөрүп. Болушу мүмкүн. Неменин аты болушу мүмкүн андай? Темирландын аты. Менин атым ушундай да. Мен кисем өзү касымшымда. Эле алып кыйып туруп калат десем, микрофонду кармап тойго кеттикпи деп. Кеде жүгөн өзү кармап коет, өзү такпайсың да. Албетте бар тамаша жасты. Үсөн мырза ойлоп алса керек. Бизге ошо аккордеонду эле айтпайбы экен, аккордеон айтып берет элем депчи. Жок, ат боюнча сүйлөшүп калдык, эми ат боюнча бир аз бөлүктөргө бөлөлүк. Дагы кайсыл жерлер калып кетти? Басма айылды тарттык, басма айыл тарткандан кийин ат даяр болду, балким дагы бир нерсе жабып салаттыр өзүнө. Анчамчы жабуу жапкандар бар үстүнө. Жабуу жабып коебуз, жакшынакай кылып. Анан өзү негизи атта эң негизгиси ээр болуп эсептелинет да. Аяк кооз болуп жасалган. Ээр канча бөлүккө бөлүнөт?
Билбейт экенмин точно. Эмне бу жерге экзамен тапшырайын? Жок, ат боюнча мен дагы бир аз маалымат иретинде Үсен мырза өзү дагы билген болсо, анан кийин элдерге да бир аз бөлүшө кетсе жакшы болмок деген эле ойду айтып атам. Билген нерселериңиз балким мен башкача жеткизе албай атамбы же башкача билбей атасыз. Атка минерде баарыбыз эле эмнеге салабыз бутубузду? Үзөңгүгө, эргаш, дагы эмне деп коет артында? Капот. Капот. Негизи мен эрдин артында эмне деп коет элчү? Эрдин эле көпчүк отурган эмен чарас деп коелу эле. эмне Макул, биз телевизияларыбыз бир ат коюп калган болсо WhatsApp'тан билдирүүчү өтүп калсын, мен таппай калдым. Ушул жерде токтотолуп, бирок аябай жакшы чечмеледик. Ооба. Аябай жакшы чечмеледик, бирок эң сонун. Келиңиз анда, сөз түбөнгөн жерде музыка башталат деген бир жакшы кыргыздардын сөзү бар. Агабыз сөзгө кем, ырга чечен инсан. Анда дагы бир музыкалык чыгарма сизден болсун. Шаңдысынан болсунбу же кайгысынан болсунбу дейм. Боло берет, келиңиз, эми бул сиздин эркиңиз болсун. Бизге шам жагып атат. Шаңды жагып атат. Дастан көз бийлеп атабыз. Ооба, бирок ошентсе дагы өзүңүздүн калооңуз менен чыгарма бересиз. Oba caşo bir gele, süyü bir bele, Mahabatın tappagan armanda ketet, Joduragan gözlerin urdap karayımın, Jolukkanda kaçasın, ağa ne sebep? Sen canımsın, sen ayımsın, yüreğimdün tüpküründe aşığımsın. Sen gülümsün, sen günümsün, yüreğimdün tüpküründe aşığımsın. Oba caştık bir gele, tarın baş kerek, Caştık otu barında, calındaş kerek, Kara kattay gözündü, tik tep karayımın, Gezdeşken de kaçasın, ağa ne sebep? Sen ayımsın, sen canımsın, yüreğimdün tüpküründe aşığımsın. Sen gülümsün, sen günümsün, yüreğimde yaşap kalgan asılımsın. Бале, кол чабуулар деп калабыз. Эң сонун. Бирок мен билесин айткым келип атат. Дастан экөөбүз негизи кандай чыгарма болбосун. Бийлей берет экенбиз. Азыр дагы ушул маңыздуу болуп турса дагы ой бале хоп деп атканыбызды байкасаңыз керек. Билей турган урдайм да деп коем. Үсен Саттыбековдун кайсылар болду? Жаштыгыры. Жаштыгыры. Сонун чыгарма. Азыр бизге билдирүүдөн WhatsApp'тан билдирүүлөр келиптир. Жогорудагы биздин аттын жабдыктары боюнча көмүлдүрүктү унуттуңар дейт. Көмүлдүрүк. Акыркы катар сан номер айтып койсоңуз мүмкүн.
83-54 менен аяктаган абонентибиз көмүлдүрүктү унуттуңар дейт. Көмүлдүрүктү унутуп калыппыз. Унутуп калыптырбыз. Жалпы узун. Билбейт эле окшойт өзү. Бир нерсесин айтпай. Сиз сен таппай калган эмени айтып атышат атпаймынбы? Таппай калып сөз бүткөндөн кийин ыр башталат болбойбу? Ошону айтып атат окшойт деп атам. Эң сонун. Үсен мырза, алдыдагы пландар боюнча бөлүшө кетиңиз. Жана чыгармалар боюнча айтып калдыңыз. Дагы кандай пландар бар? Өзүңүздүн чыгармачылык чөйрөдө. Чыгармачылык чөйрөдө ошо азыр мындайча айтканда сезон жок деп коет го. Көбү бизди көрсө эле сезон жок. Наракта жүрүп калса, беракта жүрүп калса. Көрүүчүлөр. Жок, сезон жок деп ошол тойду айтып жатасызбы же чыгармачылыкта сезон жок болуп дагы? Жок, сезон жок. Азыр мисалы айтканда, сезондо мисалы бошобойсуң да. Той жакшылык кечелерден бошобойсуң, күндүзү дагы, түнү дагы бошобойсуң. Азыр эми кичине бошогон учурда ошо чыгармачылык менен алектенем. Демек сезон жокту, чыгармачылыкка бир аз ымтылып алайын деген. Сонун мүмкүнчүлүк. Сонун мүмкүнчүлүк болот. Тойлор жокто эми сиз азыр бир эле тойлордо ырдап эмес тим болбой алып баруучулук дагы милдетти алып баратасыз. Демек алып барчусуз дагы. Ооба. Эки жактан Менин көрүшүм боюнча дагы. Тойлордо көрүп жүрөбүз. Үсен мырза унчукпай отуруп бизди сынап атат окшойт го деймин да. Алып барчу болсо өзү эмне себептен? Анда эмес, ошо негизи азыр эми ошо жаңы ырлар азыр ошо жана айткандай эле буюрса бүтөйүн деп калды. Эми жакында ошо клип маселесинде турабыз азыр. Эми ошол боюнча ойлор кетип атат. Клипке аракет кылабыз. Ырлар бүтө берсинчи, анан ошого карап буюрса. Алып баруучулук чөйрөсү кандай кетип атат? Ал жагы деле жакшы. Алып эме тамада ал да. Ал жакта эле Кудайга шүкүр жакшы эле. Мен сезондо жакшы дейм. Сезондо жакшы эле. Аябай жакшы. Сизди жанактан бери мен кем сөзгө деп атам. Сиз өзүңүз тамада турбайсызбы? Анан эмнеге бүгүн биз менен ушундай сүйлөшүүнү чечтиңиз? Эмне болду? Жок, мына жерде өзү негизи Мен өз тойду эле ачылам да десең. Тойду эле өзү негизи, тойду эле негизинен айткандачы. Анан мисалы группадаштарым деле, агайларым деле мага азыр айылда окуткан деле мугалимдерим таң калат да. Сенден ал нерсе, сенден бул нерсени күткөн эмеспиз депчи. Себеби сиз кайтып ишке барды, биз сенден муну күткөн эмеспиз. Мындай жашоодо өзү негизи тартынчакмын да. Бирок элдин алдына чыкканда билбейм, микрофон кармагандан кийин бир аз өзгөрүп кирет. Илхам келет. Келиңиз, мен сизге дагы бир образ берейинчи, ушул жерде пайдаланып атам. Ошо мен дагы ошону айтайын деп аттым эле. Азыр мындай кылалы. Могул жерде 300 эл отурат деп элестетели. Ушунчалык залсуз. Сиз тойдун жарына келип калгансыз. Биринчи антракт бүткөн. Ошентсе дагы эл ачыла албай атат. Бийчилер жок. Ырчылар жок. Өзүңүз бийчи, өзүңүз ырчы, өзүңүз тамадасыз. Аккордеондо кармап алып, микрофонду кармап. Жок, анчалык эмес эми. Ошентсе дагы элдин маанайын көтөрүш үчүн тамада кайсыл жолго барат? Эмнелерди алектенет? Келиңиз, ушул жерде тамадалык образыңызды ишке салыңыз дагы, кантип элди бир аз өзүңүзгө тартат элеңиз. Балким куудулдук же болсо бир тамаша иретинде бир нерсе айтып бере билеңиз, же болсо бир окуя айтып бере билеңиз. Эмне кылат элеңиз? Негизи бизди тойдун ээси катары көрөбүз, биз сизди жаман көрүп, атамады. Жок, жаман көрүп биз эл катары болот. Эл катары. Настроениясы жок адамдар катары. Мына тамадан костюм тегинде экен. Негизи тойлордо көпчүлүк эме кылганда, сүйлөшкөндө же болбосо той бар башталгы чакты келип сурайт да. Той ээлерчи азыр кайсыл оюнду кыласың, кандай оюн кыласың деп сурагандар болот сөзсүзчү. Анан мына оюнду кыласың, мына оюнду кылба, кээ бир жерге барсаң мына оюнду кылып бер деп суранат. Же болсо би конкурс дейт көбүнчө азыр ошол нерсе болуп атат го. Эң оңой ошо. Анан тойго заказ кылганда дагы бүгүн келгенде кайсы оюндарды кылып бересиң дейт да. Анан мен айтат элем ошол жерде айтам дагы. Эми ал жерде мисалы мен муну кылып берем, муну оюнду кылам, анан муну оюнду кылам деп мен тойдун боло элек тойду айта албайм дейм да. Себеби эл маанайына жараша. Элди көрмөйүнчө азыр кайсыл конкурсту кылыштыгыңды билбейсиң да. Жок. Азыр конкурс менен ошондо сиз бизди чындап азыр өзүңүздүн тамадалыңызга салып айландырып бересизби? Алып качып атат. Азыр мында кылалы, эл суз деп элестетиңиз. Жок, элди деле ошол карабарыңыз фар кетти. Биз капризный меймандарбыз, эчтеке жакпайт мындай отуруп. Элди бир аз өзүңүзгө тартыңызчы.
элде эми баягы кандай десем ырдатып же болбосо суроо жооп берип же болбосо бизге анда суроо берип макул ушул жерде эмебизди токтото коелу анткени көп эле инсандар айтып коет го мен ким мен сахнада ошол инсанмын азыр бул жерде башка инсанмын дегендей балким ресторанда Үсен мырза ресторанына бир барып көрөбүз тойдо кезигип калсак Дастан менен Темирлан биз болуп калсак экөөбүз алып чыгып анан ошол жерге уяктылбы силер мен билесиңер ушинтиңер эле өзүңөрдүн программаңарда деп балким ошондой учур келет бирок ошол учурга жеткизсин дейли тойго жеткизсин тойго жеткизсин келиңиз анда сизден дагы бир музыкалык чыгарма болсун анда кайсы чыгарма сиз өзүңүз эркиңиз апалар болсо апалар жөнүндө болсо деле жакшы болот эми апалар жөнүндө кыздар жөнүндө серкелер мекен жөнүндө өзүңүздөн апалар жөнүндө Дастандай сулуулар жөнүндө деле боло берет ядечи таанадыңбы энелер жөнүндө ойлойм да энелер жөнүндө кеттик анда Kadırın bilem enenин kadırlap sıylap gelemin ak süttü aktaş kıyıngo uşulur sizge belegim uşulur sizge belegim enekem menin baylığım geçmeğiniz susun kaygının Alparam sizge ak jolu koluma tiyse aylığım koluma tiyse aylığım Ömürdün gülü solbosun ökünüç gündür bolbosun Özgöler kapa bolsa da apa kem kapa bolbosun apamdı kuday koldosun enekem menin baylığım geçmeğiniz susun kaygının alparam sizge ak jolu koluma tiyse aylığım koluma tiyse aylığım enekem menin baylığım geçmeğiniz susun kaygının alparam sizge ak jolu koluma tiyse aylığım enekem menin baylığım enekem menin baylığım мына урматтуу телекөрүүчүлөр сиздер үчүн сонун аталыштагы эне жөнүндө ыр болду албетте ырдын кайырмасы өтө сонун экен энекем менин байлыгым кечпеңиз суунун кайгынын алпарам сизге ак жолук колума тисе айлыгым ырас эле жалпы эле мекендештерибиздин жалпы эле инсандардын айлыгы бат баттан колуна тийип ушул апаларына ак жол алып барганга ылайым кудай жеткизсин бат-баттан тийсин. Анда Үсен мырза сизге чоң рахмат айталы. Ыраазычылык билдирели бүгүн эфирге келип, сонун жагымдуу музыкалык чыгармаларды ойноп бергениңиз үчүн. Жалпы эле биздин мекендештерибиздин маанайын бир аз да болсо көтөрүүгө өзүңүздүн бир аз да болсо салымыңызды коштуңуз дейли. Азыр болсо сизге эркин микрофон сунам. Эмне демекпиз дагы да болсо ошо кыргыз элибиз менен эрте менен түзмө түз байланыштырган ошо ынтымак
телерадио компаниясы сіздердің жамаатыңыздарга ыраазычылык билгизебиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми ушу кыргыз элибизде ар дайым ушу тынччылык болсун негизгиси. Ошо. Рахмат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, дагы бир эскертели, бүгүн бизде программабызда конокто Үсен Абдыкерим болду деген дагы бир жаш талант десек жаңылышпайбыз. Эми жакшы чыгармалар сүнөт, агабызга дагы ыраазычылык билдирип өтөбүз.